Сузак районунун Бадалов көчөсүнө былтыры жаңыдан асфальт төшөлгөн. Бирок жыл айланбай жатып аталган асфальт маминтип уурап жатат. Жергиликтүү тургундар асфальт басуу жумуштары сапасыз жүргөнүнө нааразы болушууда. Сузак Кадуу автоунаа жолунун 2 чакырым аралыгы өткөн жылдын сентябрь айында асфальт алып пайдаланууга берилген. Бирок арадан 1 жыл да өтпөй жолдун айрым бөлүктөрү тешилип, басылган асфальт уурай баштаган. Üçüncü жолу болуп атат bu чи курулгандан бери. О тепеден баштап уже карасаңыз уже. Эмне кандай кылып курушуп кеткен айрам. Качествосы жок. Анан эми ошо КАМАЗды көтөрө турган кылып качественный кылыш керек эле. Жолдорду бузду, чоңойтобуз деди. Мына бар жоон сүрдү, чоңойгон жок. Баягы эле жол түштү. Бирок дагы эле мына качественный эмес. Мына жаңы түшкөн жолдор талкаланып атпайбы? Кайра мурунку эски жол туруштук берип атат. Жок, жакшылап салган жолду мына большой чоң транспортлардын менен жүгү менен жүрөт да эмнедечи. Уже күндөр ысып калды. Эки жолу болду бул нерсечи. Мисалы, биринчи жол болгондо мондай ямаларды мына кайрадан тосуп кетти эле. Жамапчы айтканда. Экинчи жолу болду, айттык, буну кылабыз, жол кеңейет деди. Жол кеңейбей эле шул боюнча турат. Эми чоң машиналар өтүп атат. Мен бир 2 күн мурда өткөнүмдө кичине бар болчу эле да мынерде. Азыр энди өтүп атам 2-3 күндөн бери. Мындай болуп оюлуп кетип турган. Аталган жолду асфальттоо иши Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 52 жол тейлөө мекемеси аркылуу Авангард Construction жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылган. Асфальт басылган жол расмий түрдө кабыл алына электиги айтылууда. Азыркы учурда ал жол алар частныйлар бүтүрүп бизге биздин ишканага келип өткөзүп беришет. Азырынча өткөзүп бере элек. Ошого окшогон дефекттер жаралып азыркы учурда комиссия түзүлүп атат. Ошолорду оңдоп бүтүргөндөн кийин анан бизге келип өткөзүп беришет. Пока өтө элек азыркы учурда. Авангард Construction жичкасы аталган жол оор жүк ташуучу унааларга ылайыкташпаганын, бирок ага карабай оор жүк ташыгандар байма-бай өтүп жатканын айтууда. Жолдун бузулган негизги себеби катары чоң жүк ташыган унаалар экенин билдирүүдө. Бүгүнкү күндө жолдун тешилген тилкесин калыбына келтирүү жумуштары башталганын кошумчалады. Калыбына келтирүү маселеси Кудай кааласа бүгүн оңдоп түзөө иштерин баштадык. Мен өзүм ойлойм, түздөн түз себеби баягы оор жүк ташуучу автоунаалар өтө оор жүк менен өтө көп өтүп атат. Анан башка деле себеби жок деп ойлойм өзүмчөчү. Себеп 25 тонналык машиналар 40 тонна, 50 тонна жүк менен постоянно каттайт ал жерденчи. Трассадан деле көп каттайт экен. Себеп карьер ошо жакта болгон үчүн только ошо жол менен каттайт экен. Мен билишимче күнүнө бир 200 машина өтөт да, 200 машина авто жүк ташуучу. Сузак Кадуу автоунаа жолунун 2 чакырым аралыгын асфальттоого жалпысынан 39 миллион сом каралган. Учурда бул сумманын 2,5 миллион сому подрядчы компанияга которулган. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.